Мен мына сууну сактоо боюнча суроо берейин дедим эле. Көбүнчө биздеги азыр көрүп атасыздар, суу жерге сиңип жок болуп кеткен учурлар өтө көп да. Ошол боюнча чоң иштерди алып барышыбыз керек. Бая балбаксарлыкчы айткандай, тамчылатып сугаруу, жамгыр менен жамгыр кылып сугаруу деген нерселерге өтүп, биз азыр көптөгөн акчаларды, кредиттерди берип атабыз дыйкандарыбызга. Бирок ушул системаларды колдонгон дыйкандарга дагы жеңилдик карашыбыз керек да. Эми ал акчалайды эли сууда түрүндө берсек, ошондо эл кичине ошол тарапка агылыш керек эле. Мисалы, мына сууну сактоо боюнча бир иштерди жасап атасыздар, баягы канал немели лотоктор менен тартып. Ошону канча пайыз бүгүнкү күндө лотоктор менен камсыз кылдыңыздар? Республика боюнча. Эместе мамлекеттик баланста 5800 километр канал болсо, ошонун 3327 километр бетондолгон. Бирок жакшы билесиз, бул көбү 80 жылдары куюлган бетондор эскирип калды. Ошон үчүн биздин анализ боюнча бүгүнкү күнү 65% канаттандырылат десек болот да, ошо иштейт биздин бетондуу каналдар. Калгандарын болсо кайра реабилитация кылыш керек. Ошондо азыр айтканыңыз боюнча Мешхост айтып атат. 2500 километр лотоктагы басышыбыз керек экен, ошондойбу? Сууну сактоо боюнча. Сиздин сөзүңүзгө караганда 5800 бар, 3300 камсыз болгон, ошондо 2500 километр лотоктагы жасап коюшубуз керек. Ошондо сууну сактап калабыз. Мешхоз каналдар эле. Биздин план боюнча 2028 жыл включительно 2000 километрди бетондолу деп атабыз. 2000 километр каналдарды. Планыбызда. Ошол боюнча иштерди алып кетишибиз керек. Анан ол Чу дарыясы барго. Чу дарыясы келип эле Кеминге келгенде негедир уландысы жок болуп кетет. Же ошол жерге сиңеби, же сиздер буруп кетесиңерби? Ошол боюнча кандай жумуштар бар? Чу дарыясында көбүрөөк жоготуу болот деп ойлойм да мен. Бизде Чу дарыясында жылына 200 миллиондон 400 миллион куб сууга чейин дарыяда жоголот. Бул жанагы биздин эмелер турат, датчиктерибиз турат. Быстровский ГЭСтен баштап, жанагы Чумкоргондо Восточный Бычка деп коет, ошол жактан дарыяга салганда бизде ушундай жоготуулар бар да. Ошого бетондосок болбойбу ошол нерсени? Бетондосок ал проектиси да бүгүнкү күнү бар. Ал боюнча дагы бир өзүнчө маалымат бербесем, мындай мамлекеттик сыр бар. Ошол дарыя келатып эле азайып кететкен жер бар. Кийин эле Токмоктон башка жерлерден дарыя чыгат. Ошонулардын анын секретный болсо. Ошол боюнча дагы эми иш жүргүзүшүңүздөр керек да, сууну сактоо боюнча. Анан мына 30 метр тереңдиктеги лицензия боюнча дагы тактап суроо берейин. Эгер ушу дыйкан ошо өзүнүн территориясынан 30 метрден терең жерден суу чыгарса, ага эч кандай лицензия албайт, бирок чыккан сууга акча төлөйт да, ошол туурабы? Туура, келишим түзөт биздин партия менен. Анын баасы канча болот? Кубуна канчадан төлөнөт ошо чыккан? Айрги силер счетчик коесуңарбы, кандай болот? Ошону дыйкан өзү, бул дыйкандардан чыккан инициатива да, ошолор койсо өзүлөрү датчикти коет да. Өзүлөрү бастап этет, анан кийин бизге отчет берип турат. Анан жана лицензияларын алып салганыбыз ошол эле, жана мисалы бул канча бир нече каражат коротот да, бастап этет, анан кийин эми нарушение болуп калса лицензиясын алып коюп атпайбы. Анан жана дыйканга ал болбойт да, анткени ал гарантированно суу бериш керек да өзүнүн жерине. Ошон үчүн биз лицензияны алып келишимге өтүп атабыз. Значит, дыйкан өзү кетирген акчасын актаганча сууну бекер пайдаланып турам дегендей договор түзсө болот экен, да? Аны биз карап чыгабыз, азыр жаңы эле эметип атпайбыз. Биринчи лицензияны алып салалы деген. Лицензияны алганыңар туура, бирок ошол дыйкандарды биз ар тараптан колдошубуз керек болуп атат да. Башка мамлекеттерде өндүргөн продукцияга субсидия берилет да. Бизге наоборот кредит берип аларды кайра кыйнап атабыз. Ошон үчүн бул лицензияны алып, эгер ошол договор түзөбүз деп атасыңарбы, кийин чыгарган тереңдиктен суу чыгарганда лицензия жок болот, бирок чыккан сууга акча алабыз дегениңерди дыйкан менен терең мындай обсуждать этип, ушул жок дегенде ушул кетирген акчасын актаганча албайлы дегендей кылып сүйлөшүшүбүз керек да, дыйканга жардам беришибиз керек. Ал аракет кылып жер астынан суу чыгарып атат да, булчу. Берсеңиз, биз жанагы дыйкандарды 30 метрге чейин чыгарса,
биз бир талап коебуз. Жанагы капель нарушение же дождевание коесуңар деп. Ошону койгондон кийин ошо биздин тариф бар да. А капель нарушение биз азыр карап атабыз. Ошонун мисалы 500 сом төлөсө капель нарушение бир сетка субсидия бербесек да скидка берели деп атабыз. Рахмат. Рахмат, негизинен колдошубуз керек.